В 2020 году я им делал машину. 2-3 күндөн бери токмоктун ичи тынч эмес. Мы им этому давали деньги, этому в начале сезона, этого в начале сезона. Точно, что эти левые абоненты, это минимум. Токмоктун мэрин УКМК кармады. 18 жылы болгон подключение үйлөр экен. А жерде мен эми кандай күнөм болуш керек? За месяц или бул период? Полностью искали. Период. ГКНБ келип хлопнул нас. Минимум лет 5 есть точно. Сизге ким эсеп кеттилер? Мага чейин эми Марат мырза, сен жакшы билесиң. Террориста зачем андай группамен алып кетет, мен билбейм. 2-3 күндөн бери токмоктун ичи тынч эмес. Буга чейин Токмок жылуулук муниципалдык ишканасынын 3 кызматкери кармалган. Буга чейинки жетекчиси, азыркы жетекчиси жана дагы инспектор кармалган. Ал эми кечээ күнү эле Токмоктун мэрин УКМК кармады. Эмнеге? Анын себеби УКМКнын берген маалыматына караганда Токмок шаарынын мэри Урмат Самаев үйлөргө жылуулук кошуудагы коррупциялык схемаларга аралашуу тиешеси бар деп жөө кылууда. Биз эми ошо Урмат Самаевдин дагы тарапташтары анын тиешеси жок, бул ишке 2021 жылы болгон иш ошого эле байланып жатат, эч кандай далил жок деп интернет айдыңында айтып жаткандарын өзүңүздөр эле көрүп жатасыздар. Эми 135 миллион 19 үйгө ушент деген бул. Анан мага 25 миллион коюп атышат. 18 жылы болгон подключение үйлөр экен. А жерде мен эми кандай күнөм болуш керек? Бул иштин башы эмнеден башталган? Бизге жеткен маалыматтар боюнча контролер арыз жазган дейт. Анын арызынын негизинде баягы бул Токмок жылуулук муниципалдык ишканасынын мурдагы жетекчиси, азыркысы жана дагы бир инспектору УКМК тарабынан кармалган жайы бар. Андан кийин эле мэр кармалды да. Бул жакта жетекчи жок болгонуна байланыштуу башка нерселерге киребиз. Салам алейкум. Анан бул жакта жалпы ущерб 135 миллион дейт да. Анан кээ бир айтат жок 20 миллион деп ошондой багы. Сиз билесизби? Эмнеси кайсы канчасы канча миллион Бул мындай деп атышат да, баягы 25 миллиону тигилер жанакы незаконно 3 жылдан бери алып жүрүшүптүр да. 3 жылдан бери жанакы үйлөрдөн алып жүрүшүптүр да. Производство, инженер производство ошо үчөө. Ошону учута мен билбей атам. Ошону билбей. 25 миллион ошондо, бул ошол жылуулукка тийиштүү. А как 135 миллион деп санайсың? Ошону я тоже толком не знаю, но, наверное, жана потеряны санап атышат го дейм, общий потеряны. Арыз эң башында 3 адамга арыз жазылган экен, ошо сиздер тараптан контролер дейби? Каяктан тапса болот, кантип сүйлөшөт? Кандай дейсиңер? Контролер. А контролер бар, Чакырып бересиз? Чакырып берем. Иш эмнеден болду эле, жагдай кандай чындыгында? Ну, биринчиден бул жөн эле шек келтирип аткандары. Мен жактан эч кандай арыз жазылган эмес. А бул коррупционный схема деген мурдатан бери эле бар экен. Мен кантип билдиңиз, неден билдиңиз? Мен каяктан билдим, билбейм. ГКНБ келип хлопнул нас. Анан у них уже были акты, у них уже были фото-видеофиксации по всем левым абонентам. И я так поняла, может, они давно уже в разработке был Токмок жылуулук. Анан канча комиссия келип атты, бүт баары идеальный таптаза деп кетип атышты. Идеальный таптаза деп кетип атышты. Я не знаю, а потом у них уже были на руках готовые акты, что есть незаконно подключенные абоненты. Потом мондай оборотная ведомость, вот есть, которые мемы отмечаю всегда. Минус, не минус, а вот то, что они не берут вот эти адреса. А зачем тогда их сюда приписывать, я не знаю. Они меня и не пустят домой. А потом уже, когда ГКНБ менен ушул адрестерге барганда, они пустили. Кирсек собственный эле топятся экен, собственный эле. Ушул бул деген илгертен бери эле бар экен. Минимум лет 5 есть точно, что эти левые абоненты. Это минимум. Потому что алар деген берки сотрудниктердин удостоверениясын көргөндө бүт баары как все высказали. Там в курсе дешти. И ваш бывший директор в курсе, нынешний в курсе, и Дамир. Они в курсе дешти. Ну все это память. Мэр жөнүндө эчтеке айта албайм мен. ошолор айтыштыбы элдер? Элдер вообще эчтеке деген жок. Мэр жөнүндө сөз болгон эмес. Я сама была в шоке, когда сегодня увидела в Инстаграме, что мэра тоже взяли как террориста. Зачем андай группамен алып кетет, мен билбейм. Жакшынакай эле иштеп аткан, а так я не знаю. Айжан айым менен жеңичинен Токмок жылуулук ишканасынын бир катар кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, жылуулук үчүн акча төлөбөй келген үйлөрдү кыдырып көрдүк. Алардын 98% эшиктерин ачкан жок. Кадимкидей баардыгы сүйлөшүп алгансып. Саламатсызбы жеке? Коштаңыздарга келдик элек. Жылуулук боюнча журналисттер. Сиздер айына канча төлөйсүздөр?
Ары кандай? Быйыл канча төлөйсүздөр ар кандай болгондо мисалы? Ну, самый максимальный 5000 канча болду, Бирок 5000. канча чыкпаш керек үйүнөн. Да. Сиздин үйүңүз бул кош. Аха. Алсаңыздар баягы акча төлөө сиз сыяктуу төлөбөйт экен да. Мен булардан анча көргөнүм жок. Жаңы көчүп келишти го. Мурдакыларчы? Мурдакылар там, не знаю, там этот, они же 2 года ее же не было. Умерла же. 2 жылдан бери ким жаксырды? Айтышты го. А вообще до 22 марта приказ мэра был отопление держать. А 16 марта в 12 ночи выключили, потому что 16 утром ГКНБ хлопнул. Чтобы остальных, наверное, не выявить. Я не знаю. Мен болгонду болгондой. Пломбасы бар экен ошондо. Ни пломба, ничего нету. Если азыр эле келип коюп коёбузса, пломба жок. Сурап көрөчү. Бул кандай айда болгон билейгени. Бул жылтышка айына бир топ акча кетсек, 20-23 миң теңгеден акча кетсе керек. Который нормально төлөгөн. Примерно канча төлөйт мисалы ушундай үйлөр? Ушундай үйгө ал 25 төлөгөн кышында, самый морозто. 25тен төлөйт айына. Бир гана үйдөн Исхатжан аттуу жаран чыгып, суроолорго жооп берди. Анын айтымында Токмок жылуулук ишканасынын жетекчилиги автоунаасын жылуулукка төлөй турган каражаттын эсебинен оңдотуп кетишкендигин айтты. Баса ал кезде мэр Амангелдиев Данияр Жолдошевич болуп турган. Ал азыркы тапта Кыргыз Республикасынын экономика министри болуп иштеп келет. До этого в 2020 году я им делал машину. Они сказали, ну как, осенью, я говорю, расчет будете делать? Они говорят, давайте мы сделаем первый расчет, взаиморасчет. Все, вот. Вы пошли машину? Да, Госпашину или частную? частная машина. Частную. Порш. А за сколько Как у вас? машину? За сколько вы 12 починили? тысяч. 12 тысяч, да? А у вас счет было до 12 тысяч, да? Да. За месяц. Нет, они сказали, это сделать, все, взаиморасчет сделаем. Машину сделать, взаиморасчет будет. За месяц или полный период? Полностью они сказали, период. Когда вы починили их машину, мэр кто был? Был Данияр еще был, Данияр был, да? Амангелдиев. Токмоктун мэри Урмат Самаев 19 апрель күнү саат 16:00 Октябрь райондук сотуна баш коргоо чарасын кароо үчүн алынып келди. Сот аны 2 айга камакта калтыруусу боюнча чечим чыгарды. Эми 135 миллион 19 үйгө ушерп деген бул. Анан мага 25 миллион коюп атышат. 18-жылы болгон подключение үйлөр экен. Айда мен кандай күнөм болуш керек? А ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Эми буга чейинки иштеп кеткен. Жол берип коебуз. Анан ошол жетекчи эмнеге отурат ал жерде? Эмнеге алып отурат? Сизге чейин ким иштеп кетти эле? Мага чейин эми Марат мырза, сен жакшы билесиң. Самаев өз кезегинде 25 миллион акча каражаты мойнуна илинип жаткандыгын айтты. Жана мэр болуп кызматка дайындалганга чейин эле мурдагы мэр Амангелдиевдин убагында жогоруда айтылып өткөн коррупциялык схемалар болгондугун билдирди. Бул талаштуу маселе боюнча биз сиздерге улам жаңы жагдайды билдирип турабыз. Ури, башты көтөр, Ури.